Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vel akibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ajma'in. Ең алғаш жаратқан Аллах Субханала ва Таалаға чексіз мақтаулар болсын. Андан кейін сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тааланың үзгілтіксіз салават саламдары болсын. Урматтуу мұсылман бір туғандар, бүгінгі жұма күніңіздер құтты болсын. Жаратқан Аллах Субханала ва Таала мына ушундай берекелүү құтты күнді атқарған бардық жақсы амалыңыздарды, дуа тілектерді, жана жұма намазыңыздарды Алла Таала қабыл қылсын. Аллах Субханала ва Таала пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды мақтап, даңқтап, Құран Кәрімде айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим, ва иннака ла'ала хулуқин азим. Пайғамбарыбызды сыпаттап атады да, сен өте сонун кереметтүү құлқ мүнөздүн ээсисиң деп. Пайғамбарыбыз деле өз сөзүндө айткан экен: аддабани робби фа ахсана таъдиби деп. Мындайча айтканда, Алла Таала мага тарбияны өзү берди, кооз тарбиялады деп. Башка бир сөзүндө пайгамбарыбыз айтат: иннама буисту ли утаммима макаримал ахлак. Кереметтүү кулк мүнөздү толуктоо үчүн, туу чокусуна чыгаруу үчүн мен пайгамбар болуп жиберилдим деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өз сөзүндө айтат. Демек, жакшы кулк мүнөздүн шариятыбыздагы орду өтө маанилүү. Балки шариаттын баары эле мына ушул адам баласы жан дүйнөсүн тазалап, кулк мүнөзүн оңдоп, туура пикирди кылып, айлана чөйрөсү менен жакшы жашаганга үндөйт экен да. Демек, жанагы сөзсүз түрдө тарбия деген мааниге, жакшы кулк мүнөзгө адам өзүнүн жан дүйнөсүн тазалап, жакшы бир багыт алууга дайыма аракет кылыш керек экен. Пайгамбарыбыз хадисинде айтат: бул болсо дагы ошол ыймандын толуктугуна ишарат болот. Акмалул муъминина иманан ахсанухум хулукан ва хиярукум линисаихим деп. Кара, мусулмандын ыйманынын толуктугунун белгиси анын кулк мүнөзүнүн жакшы болуусу жана алардын өз үй бүлөлөрүнө, анын ичинде аялдарына жакшы мамиле кылуусу деген сөздү пайгамбарыбыз айтат. Башка бир сөзүндө пайгамбарыбыз мага эң сүйкүмдүүңөр дейт да. Жана кыяматта мага эң жакыныңар булар кулк мүнөзү жакшылар дейт. Ошондуктан биз дайыма бакы кулк мүнөздү оңдогонго, пейилди оңдогонго аракет кылышыбыз керек экен да. Ошо Куран окуп атканда деле, ошол Куран деле адамдын жан дүйнөсүн тазалаш керек. Орозо кармаганда деле ушундай бир өзүбүздү тарбиялап, жаман адаттан сактанганга дайыма аракет кылышыбыз керек экен. Пайгамбарыбыз айтат: кыяматта баарыбызга белгилүү биздин амалдарыбыз таразага тартылат да. Жакшы амалдар, анан жаман амалдар деп. Ошондо адам баласы үчүн кыяматта оң таразага оор боло турган эң жакшы иш кайсы десе, бул адамдын өзүнүн кулк мүнөзүнүн жакшылыгы экен да. Ошол оор болуп кетет экен. Мисалы, башка амалдары коюлат, ибадаттары, зикирлери, дуалары, бирөөгө жардам бергени, кошунага жакшылык кылганы дегендей. Кайрымдуулук кылгандары, мына ошолордун катарында бул дүйнөдө башкаларга жакшы мамиле кылып жашоосун өткөргөн болсо, мына ошол коюлганда ошол оор болуп кетет дейт да. Чындыгында оң таразаң оор болсо, кыяматта ийгиликке жеткениң ошол болот экен. Ошондон пайгамбарыбыз айтат: биз чындыгында намаз өтө жакшы амалдардын бири да. Анын ичинде тахажжуд намазы бар, түнкү намаз бар, нафил орозолорубуз бар, ошону кармап жүрөбүз. Эми пайгамбарыбыз айтат: түнү менен түнкү намаз, тахажжуд намаз окуунун сообуна, даражасына, жана эрте менен кечке чейин орозо кармоонун сообуна, даражасына адам баласы жакшы кулк мүнөзү менен жетсе болот экен да. Буну пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: эгер кулк мүнөзүңдү оңдосоң, сен эрте менен кечке орозо кармагандай, түнү менен намаз окугандай эмне сооп алат экен.
адам баласы. Анан пайгамбарыбыз Абдуллах ибн Амр деген сахабага мындай деп айтат да: эгер сенде ушу 4 сыпат, жакшы сыпат болсо, анда сен бул дүйнөнүн дагы, акыреттин дагы, эң негизи бул дүйнөнүн жакшы бир натыйжасына жеттим дей бер дейт да. Биринчиси хифзу аманатин, аманатка бекем болуу экен. Экинчиси сыдкы хадис дейт, бул чынчыл болуу. Үчүнчүсү хуснул халика, адамдын кулк мүнөзүнүн жакшы болуусу. Төртүнчүсү ифатун фит тума дейт, бул тамагынын адал болуусу экен да. Мына ушул нерсени аткарган болсоң, мындайча айтканда бардык Алланын жакшылыгы, Алла Тааланын берекеси сага берилди дейт да. Ошондон баягы пайгамбарыбыздын башка бир сөзүндө ал бирру хуснул хулук, баягы адамдын кулк мүнөзүнүн жакшы болуусу бул ошол жакшылык кылды деген менен эле барабар деп пайгамбарыбыз өз сөзүндө айтып кетти да. Анан күндөрдүн бир күнүндө Абузарул Гафари деген сахабага пайгамбарыбыз айтат: мен сага дейт бир жакшы нерсени үйрөтөйүнбү дейт. Эгер ошону сен аткарсаң, сенин жонуңа жеңил болот, бирок кыяматтагы таразаңда оор болот дейт. Ошондо ал айтты: ооба, айтыңыз дегенде пайгамбарыбыз айтты: биринчиси хуснул хулук, биринчи сенин кулк мүнөзүң жакшы болсун деди. Сенин пейилиң жакшы болсун, адебиң жакшы болсун деди пайгамбарыбыз. Экинчиси туулус сомт, унчукпай жүрө бер дейт. Мисалы зарыл болбосо унчукпай койгонуң жакшы дейт да, сүйлөбөй койгонуң жакшы дейт. Пайгамбарыбыз Алланын аты менен касам ичип айтат: эгер көпчүлүк адамдар ушул нерсени кыла албайт да дейт да. Эгер ушул нерсени эле аткарган болсок, биз чындыгында жакшы бир ийгиликке жетет экенбиз да. Себеби кээде көп сүйлөп деле биз күнөөгө да батып калышыбыз мүмкүн. Бирөөдү сүйлөп беришибиз мүмкүн. Ошондон баягы тилди сактап жүрүү деле бул өтө адам үчүн чындыгында кыяматта өтө пайдалуу да. Чындыгында сүйлөш керек, бирок пайдалуу сүйлөгөн жакшы, өз орду менен сүйлөгөн жакшы. Жана обу жок эле ашыкча эле мына ошондой кыла берген дагы анча деле жакшы эмес экен. Пайгамбарыбыз айтат: баягы адамдын кулк мүнөзүнүн жакшылыгы анын айрана чөйрөсүнө деле өзүнүн таасирин тийгизет экен да, өнүгүүсүнө, өсүүсүнө, жакшы бир маанайды жаратууга. Ошондо пайгамбарыбыз айтат: хуснул хулук ва хуснул живар дейт. Караңыз, адамдын кулк мүнөзүнүн жакшылыгы жана кошуналар менен жакшы мамиледе болуусу я'мирани дияр ва язидани фил амар дейт. Адамдын өмүрүнө өмүр кошот, жана айлана чөйрөсүнө жакшы бир маанай тартуулайт дейт да. Баягы өнүгүп өсө турган, жакшы, балки кошуналар менен жакшы болсоң, сүйлөшө келип туруп жолуңду оңдой коесуң, арыгыңды тазалай коесуң дегендей жакшы бир дагы салым кошо турган, суу чыгара турган мына ошондой жакшы иштер болуп атат да. Мына ушул нерселердин баардыгы ошол баягы адамдын кулк мүнөзүнүн түздөн түз таасир экендигинен кабар берет экен да. Мына ошондон дайыма мына ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын осуяттарын, насаттарын аткарып жүргөн болсок, бул баарыбызга пайдалуу болот. Мына ушул жерде биз азыр бир канча хадистерди айтып атабыз. Азыр мына Абу Хурайрага айткан пайгамбардын сөзүн айтабыз. Мына ушулардын баары пайгамбарыбыз өзү сахабаларына айтып атканы менен өзүнүн үммөтүнө айтып атат да. Кыяматка чейин өзүнүн үммөтү дагы мына ушул нерселерди аткара билишсин деп. Пайгамбарыбыз айтат: я Абу Хурайра дейт. О Абу Хурайра дейт. Сахабасына айтып атат: алейка би хуснул хулук. Сен жакшы кулк мүнөздө болгун дейт. Өзүңдү жакшы бир тарбиялап оңдогун дейт. Ошондо Абу Хурайра сурап калат да: о Алланын элчиси, жакшы кулк мүнөз деп атасыз, аны кандай түшүнөбүз деди. Аны кандай түшүнөбүз дегенде пайгамбарыбыз анан мындай чечмелеп айтып атат: жакшы кулк мүнөз деген тасилу ман катаак деди. Сени менен мамилени үзгөн тууганың болобу, досуң болобу, кошунаң болобу, ошолор менен мамилени кайра байланыштуу улоо деди. Отауфу амман заламак, сага бирөө зулумдук кылып койгон болсо, ошону кечире билүү деди. Ватоти ман харамак, сен бир нерсе сурасаң деле ал бербей койсо, бирок ал сурап келгенде сен мага бербей кой деле деп сен да тыйып койбостон сураган адамга берүү деди да.
мисалы кошуна бирдемке сурап келиши мүмкүн, жолдо балки бир муктаждар бир нерсе суроо болушу мүмкүн, мына ошолорго мүмкүнчүлүгүң болсо эмне кыл дейт, бер деп атат да, жардам бер. Мына ушулар бул жакшы кулк мүнөз деп пайгамбарыбыз айтып атат. Демек баягы сабырдуулук дагы жакшы кулк мүнөзгө кирет экен, кечиримдүүлүк дагы, жакшы кайрымдуулук иштер дагы, адамдын кичипейилдик болгону, текеберди таштаганы, мына ушулардын баардыгы ошол баягы жакшы кулк мүнөз деп эсептелип калат экен. Ошондон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөзүндө эмне дейт? Ахаббун наси илаллахи анфаухум дейт. Баягы сурашты да, кандай адам эң жакшы дегенде, Алла Таалага эң сүйкүмдүү адам башка бирөөлөргө эмне пайдасы тийгени деди да пайгамбарыбыз. Жакшы кулк мүнөз деген эмне? Исламда анын орду жана мааниси кандай? Мына биз азыр мына ошол жөнүндө айтып атабыз. Бир канча хадистерди айтып өттүк. Чындыгында жакшы кулк мүнөз деген бул адамдын жакшы тарбиясы, анын башка бирөөлөргө менен болгон жакшы мамилеси, алар жамандык кылса да жамандык кылбоосу, аларды кечире билүүсү, зыяндарына чыдоо, мына ушулардын баары жакшы кулк мүнөздүн ичине кирет. Пайгамбарыбыз эң жакшыңар кулкуңар эң жакшы болгон деп айткан. Бул сөз азыркы жашоого кантип колдонсо болот? Бул сөздү азыркы мурдада колдонулуп келген, бүгүн да эртең да колдоно алабыз да, кыяматка чейин колдонсок болот. Бул жакшы кулк мүнөз. Азыр могул жерде пайгамбарыбыз Абу Хурайрага эмне деп үйрөттү? Жакшы кулк мүнөз деген башка бирөөнү кечире билүү. Жакшы кулк мүнөз деген башка бирөөгө зыян бербөө. Жакшы кулк мүнөз деген башканы ушактап, жамандап, акысына кирбөө. Жакшы кулк мүнөз деген балки кошунаң болсо дагы зыянына чыдап сабыр кылуу. Жакшы кулк мүнөз деген сени менен мамилени үзгөндөр менен мамилени улантуу. Жакшы кулк мүнөз деген үй бүлөдө аялыңа, бала чакаңа жакшы мамиле кылуу деген сөз. Кыскасы, баардык жакшы сөздөрдүн, жакшы кыймыл аракеттердин жыйындысы бул жакшы кулк мүнөз болуп эсептелет. Жакшы кулк мүнөз адамдын ибадатына, намаз, орозо, зекет кандай таасир этет? Мындай болуш керек да, негизи биздин ошол намаз, орозо, зекетибиз биздин жан дүйнөнү тазалаш керек да. Мына ошолор менен биз кулк мүнөзүбүздү жакшыртабыз. Жакшы болсо андан да жакшыртабыз, ката болсо аны эмне кылабыз? Оңдойбуз дегендей. Себеби намаз адамды бардык жамандыктан тыйсын деп айтат да Куранда. Ошо намаз окуп биз жамандыктан тыйылабыз. Зекет берип жан дүйнөнү тазалайбыз. Орозо кармап дагы мына ошондой өзүбүздү тарбиялайбыз. Анан жакшы кулк мүнөз деген жакшы бир чекке жетебиз. Кулк мүнөздү өзгөртүүгө, жакшыртууга болобу? Эгер мүмкүн болсо кантип? Ооба болот, сөзсүз болот. Себеби биз адам табиятынан ошондой өзгөрүүчү нерсе. Анан жок, мен катып калдым, мен ушундаймын, жок болбойт да деген сөз бул туура эмес. Жок, өзгөрсө болот, бирок ошого кадам ташташ керек. Өзгөрсө болот, ошого эрк керек. Сен дайыма тилдене берсең, сөгүнө берсең, кел ошону ташташ керек болот. Бирок ташташ үчүн эмне кылыш керек? Ошого кадам ташташ керек. Дайыма өзүнө өзү эсеп китеп берип, ошол сөгүнүү дегенди ташташ керек болот. Калп айткан болсо ошол калпты ташташ керек болот. Мына ошентип акырын эмне болот? Адам өзүнүн кулк мүнөзүн оңдойт. Болгон буга эрк керек, анан кадам таштоо керек. Болду, ошол эле. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушул жакшы кулк мүнөз жөнүндө айткан сөздөрү, анын артынан ала турган сооптор, анын берекеси, эгер бирөөгө зыян берсең анын кесепети жөнүндө окуп билген болсок, анан биз ошо кулк мүнөздү оңдоого деп кылат, аракет кылабыз да. Пайгамбарыбыз айтып атат, бейиштин эң төрү бул кулк мүнөздөргө дейт да. Көп намаз окуган, көп орозо кармаган деген жок пайгамбарыбыз хадисте. Бейиштин эң жогорку даражасы кимдерге дегенде пайгамбарыбыз өзү кепилдик берип атат, бул кулк мүнөзү жакшыларга деп атат да. Демек ошол намаз кулк мүнөздү оңдош керек. Орозо пейилди оңдош керек. Кайсы сапаттар жакшы кулкка кирет, ал эми кайсылары жаман кулкка болуп эсептелет дейт. Чындыгында бул мисалы жакшы сөздөрдүн баары жакшы кулк мүнөз дейбиз. Жакшы кыймыл аракеттин баары жакшы кулк мүнөзгө кирет. Ошонун тескериси баары эле жаманга кире берет да. Мисалы бирөө сага жаман айтса,
сен ага жаман айтсаң, демек бул жаман кулк мүнөз да. Ошого жакшы кайтарган болсоң, бул жакшы кулк мүнөз. Анан отуруп алып, эртең буга мен жаман айтайын деген, бул жаман кулк мүнөз болуп калат. Кой эми, Аллага тапшырдым, кечирдим деп койгон, бул жакшы кулк мүнөз болот да. Демек адам жашоосунда буга окшогон окуяларга, маселелерге, абалдарга көп дуушар болобуз да. Бирөө артыңдан сүйлөп коет. Мына ошолорду кечире билгениң сенин кулк мүнөзүңдүн жакшылыгы болот. Анан жок деп, анан артынан түшүп, өчүмдү алам деп, мына ошондой бирөөлөргө жамандап, анан ушундай кыла берсең, анан бул жакшы эмес шариятыбызда. Жок, келинче биз тескерисинче биз кулк мүнөздү оңдогондо пайгамбарыбыз эмне дейт? Ла дарара ва ла дирара фил ислам. Исламда дейт, бирөөгө зыян берүү жок дейт. Ошол эле учурда зыян бергенге зыян берүү менен кайтаруу жок дейт да. Анан көп эле бир баягындай терең маселе болсо, анда бизде укук коргоо органдары бар, ошол жака кайрылып анан акыны алса болот. Адамдын ички дүйнөсүн сабыр, кечиримдүүлүк, момундук сыяктуу сапаттар кантип көркөмдөйт? Чындыгында имандын 60тан 70тен ашык бутагы бар дейт да. Мына ошолордун баардыгы ичинде сабырдуулук бар, кечиримдүүлүк бар, кичипейилдик бар. Мына ошолордун баардыгы ошол иманды баягы толуктап турат экен да. Мына ошону менен биз чындыгында кулк мүнөзүбүз менен Алланын алдында кооз болобуз. Алла Таала эмне деп атат? Инна акрамакум индаллахи аткакум. Алланын алдында эң сыйлууңар силер такыбаңар дейт. Эң урматтууңар такыбаңар дейт. Такыбалык бардык жакшылыктын башаты болот экен да. Бардык шариятта арам деген кылган нерсени таштадыкпы, демек биз такыбалык даражага жеттик. Сөгүнүү шариятта арамбы? Таштадык. Такыбалык даражага кетип атабыз. Кулк мүнөз оңдолуп атат. Уурулук шариятта арамбы? Таштадык. Такыбалык даражага кетип атабыз. Бирөөгө жала жабуу, ошондой эле зыян берүү, ушулардын баарын таштап отуруп, биз эмне ошо такыбалык даражага чыкканда Алла Таала айтат: "Уиддат лил муттакин", бейиш мына ошол такыбалар үчүн даярдалган дейт. Ошондон мусулман адам мына ошол нерсеге жеткенге аракет кылыш керек. Күнүмдүк жашоодо, жумушта, үй бүлөдө, коомдо жакшы кулк мүнөз менен жаман кулктун айырмасы кандай көрүнөт? Бул мамиледен көрүнөт. Эми бизде чындыгында жумушка барабыз, базарга барабыз, ар кандай коомдук жерлерге барабыз, коомдук транспортто жүрүп калабыз. Мына ошолордо адамдын жакшы, жаман кулк мүнөзү ошол адамдын кыймыл аракетинен, анын айткан сөзүнөн билинет да. Анан ар кандай абал болуп калат. Бирөө мисалы көп жерде бутуңду басып өтүп кетиши мүмкүн. Анан аны менен урушуп кеткен болсоң, демек бул жакшы болбой калды. Ал атайын кылган жок ушул нерсени. Балки түртүп өтүп кетет. Себеби адам көп, атайын кылган жок. Мына ушулардын баардыгын түшүнө билүү бул жакшы кулк мүнөз да. Анан жаман кайтара берсең, демек жаман кулк мүнөз мына ошондой билинип калат. Жакшы кулк мүнөз үй бүлө тарбиясында кандай мааниге ээ? Өтө чоң мааниге ээ да. Пайгамбарыбыз эмне деди? Хиярукум хиярукум линисаихим ва ана хиярукум линисаихи дейт. Мындайча айтканда, силердин эң жакшыңар. Жана пайгамбарыбыз хадисте айтты, имандын толуктугунун белгиси бул кулк мүнөздүн жакшылыгы. Анан силердин эң жакшыңар бул аялына жакшылар деп атат да. А мен аялыма аябай сонунмун деди пайгамбарыбыз. Аябай жакшы мамиле кылам деди. Канча аялдар болсо баарына. Ошондон Айша энебиз айтып атпайбы? Пайгамбарыбыз эч бир аялына ушинтип колун да көтөргөн эмес. Пайгамбарыбыз бакый аялдарына бир жаман сөз да сүйлөгөн эмес. Пайгамбарыбыз макана фахашил бази, жаман сөздөрдү такыр оозуна алган эмес. Анасы радиаллаху анху айтат, пайгамбарыбызга 10 жыл кызмат кылдым, бир жолу дагы эмне үчүн мондай кылдың, эмне үчүн тигиндей кылдың деген жок дейт. Демек бизге үлгү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбарыбыз жөнүндө Алла Таала эмне дейт? Валакум фи расулиллахи усватун хасана лиман кана яржуллаха вал яумал ахир. Эгер чындыгында Алланын разычылыгына жетем десеңер, кыяматта бейишке кирем десеңер, анда бул пайгамбарды карагыла, ушул пайгамбардан өрнөк алгыла, пайгамбардан үлгү алгыла дейт. А пайгамбарыбыз бизге үлгү. Жашоосунда үйдүн мээнетинде болот эле. Жакшы мамиле кылат эле. Азан айтылганда намазга барып келет эле деп Айша энебиз пайгамбарыбызды айтып атат да. Эч бир тамакты жаман деген эмес. Эч бир тамакка сын айткан эмес пайгамбарыбыз. Мына ошондой баягы ошондон Куранда эмне дейт? Фабима рахматин миналлахи линта лахум ва лау кунта фаззан гализал қалби ланфадду мин хавлик дейт.
Куранда айтып атат, пайгамбарыбыз айтып атат да, сен Алланын рахматы менен, ошол пейилиң, жакшы пейилиң, жакшы кулк мүнөзүң менен, жумшактыгың менен ошол сен элди динге киргизе алдың деп атат. Эми чында Алланын хидаяты бар. Ошол багы айланаңда адамдар топтолду дейт да. Валау кунта фаззан гализал калби. Ал эми сен багы ташбоор, катуу мүнөз болгонуңда дейт, сенин айланаңа адамдар топтол болсун, тескерисинче чачырап кетмек дейт да, таштап. Мына ошондуктан бул жерде дагы бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жакшы кулк мүнөзү, пайгамбар болгонго чейин эле пайгамбардын аманаттуулук, сабырдуулук, кечиримдүүлүк, жакшы кулк мүнөзү, башкалар менен жакшы мамилеси мына ошол жакшы бир натыйжага жеткирди да. Жакшы кулкка ээ болууга тоскоол болгон негизги себептер кайсылар? Эми жакшы нерсе бул жакшы деп билинет дайыма эле. Жаман нерсе жаман деп билинет. Демек биз мына ошол эмне нерсе бизге тоскоол болот? Кээде адамдын нафсы тоскоол болот да. Нафс деген нерсе ушундай нерсе экен. Дайыма тим койсоң тарбиялабай, ал жамандыкка буйруп кетет экен да. Юсуф сүрөсүндө айтат, иннан нафса ла амаратун бису дейт. Чындыгында адамдын нафсын тим койсоң тарбиялабай. Себеби нафсты тарбиялаш керек экен, сөзсүз түрдө. Аны тарбиялабай тим койсоң, анда ал жамандыкка буйрат дейт. Эч бир жакшы ишке буйрубайт дейт. Келиңиз бир мындай кайрымдуулук, садака берип коеюнчу десең, нафсың айтат экен да. Жок, өзүңө керек дейт экен да. Эмне кыласың? Же башкасына бересиң дейт. Жумага барайын десең, кой, кийинки жума барасың, азыр жумушуң бар дейт. Бир кошуна жумуш кылтат экен, барып жардамдашып берип койсоң, өзүң жумушуңду толтура го дейт. Карасаңыз, нафс ушундай эмне кыла берет? Анан шайтандын азгырыгы. Шайтан дагы ушундай азгырыкты адамга салат да. Ошондон бул багы бирөө жаман мамиле кылганда, сен дагы жаман мамиле кылам деп жөнөгөнүң ушул шайтандан, нафстан болуп калат да. Жок, кой эми деп кечирейин, балки ал түшүнгөн жоктур, балки туура эмес, ойлоп ушундай кылып алгамдыр деп кечирип койгон болсоңор, чындыгында бул жакшы кулк мүнөз болуп эсептелинет. Кулк мүнөздү жакшыртуу үчүн Куран жана хадистерден кандай практикалык кеңештер бар? Куранда, пайгамбарыбыздын хадисинде өтө көп хадистер бар да. Кулк мүнөзүңөрдү оңдогула, кулк мүнөзүңөрдү оңдогула деген пайгамбарыбыздын чындыгында чексиз хадистер бар. Биз азыр мына ошол хадистерден эмне кылып келатабыз, айтып келатабыз да. Демек, кулк мүнөз жөнүндөгү хадистердин аябай көптүгү, демек бул биздин динибизде эң маанилүү экендигинен кабар берет. Багы диндеги маанилүү нерсе адамдын өзүнө, анын айлана чөйрөсүнө таасир бере турган нерсе да бул. Эгер сен эртең чыксаң эле, чогуу иштегендер менен мамиле кылышың керек. Жумушка барсаң, базарга барсаң, ошол жердеги соодагерлер менен мамиле кылышың керек. Коомдук транспорттарга чыкканда ал жердегилер менен мамиле кылышың. Мына ошол жерде адамдын анан кулк мүнөзү көрүнө баштайт да. Ошондуктан дайыма биз эмне кылышыбыз керек? Сабыр, учуру келгенде сабырдуу болушубуз керек. Учуру келгенде кечиримдүү болуш керек. Анан пайгамбарыбыздын хадисиндеги кулк мүнөздү оңдоо жөнүндөгү көптөгөн хадистерди окуган болсок, анан биз жакшы бир багыт алабыз да жашоодо. Менин кулк мүнөзүмдү кантип оңдосом болот? Мени урушуп же катуу айтып койсо ыйлай берем. Жана жөндөн жөн эле ыйлай берем. Эмне кылсам болот? Айтып коесузбу? Эми кээде жанагындай ата эне урушуп койгон учурда, туура эмес иш кылганда, туура эмес сөз сүйлөгөндө эми ата эне башкарат да, тарбия берет, багыт берет. Ошондо урушуп койгонго ага ыйлабаш керек. Тескерисинче, туура эле мен туура эмес кылып коюпмун да деп ошону оңдогонго аракет кылыш керек. Ошону дайыма эмне кылыш керек? Оңдогонго аракет кылыш керек. Дайыма жашоодо. Баягы пайгамбарыбыздын хадисинде эмне дейт? Күллү бани адама хатта дейт. Ва хайру хаттаина таввабун дейт. Бардык адам ката иш кылат дейт. Бирок ошо ката иш кылгандардын эң жакшылары алар ошол кылган катасын мойнуна алып, ошого тооба кылгандар дейт да. Тооба кылгандар дейт. Мына ошондуктан биз кээде багыт берип, тарбия берип койгон болсо, биз сүйүнүшүбүз керек. Ой, жакшы болду деп. Биз ыйлашыбыз керек. Качан
ибадат аткарылбай калса ыйлашыбыз керек да. Текеберчилик менен өзүнө ишенгендиктин айырмасы эмнеде? Ислам динде өзүнө ишенгендик туура болуп саналабы? Ооба. Экөөнүн айырмасы асман менен жердей, бир тууганым. Текебердик деген кандай? Текебердик деген сен акыйкатты жокко чыгарасың, башка адамдарды кемсинтесиң. Ушул текебердик. Бул пайгамбарыбыздын сөзү. Пайгамбарыбыздан деле сурашкан. Текеберлик кандай болот? Дегенде пайгамбарыбыз айткан. Гамтун нас деген адамдарды төмөн саноо. Адам ушундай туруп эле өзү башка адамдарды өзүнөн төмөн санаган болсо, демек бул текебердик болуп калат. Анан акыйкат айтылып атса деле көктүк кылып, өжөрлүк кылып, жок мен жеңишим керек деп жалган нерсени же калпты айтып алып эле ошону жеңгенге аракет кылсаң, акыйкатты четке кагып, бул текеберлик болот. Ал эми өзүнө ишенгендик бул мындайча айтканда кайсы бир жумушту аткарганга, бир жумуштун үстүнөн чыкканга же бир тапшырманы аткарууга мүмкүнчүлүгү акылы менен жетип турган, жок мен муну аткара алам, бул нерсени жете алам деген болсо, бул адамдын өзүнө ишенгендик болот. Биз ийгиликке качан жетебиз? Өзүбүзгө ишенсек болот да. Ошондо жетебиз. Болбосо эми болбойт экен деп пессимист боло берсек, көп ийгиликке жетпей калабыз. Тескерисинче биз оптимист болуп туруп, ошол бир максат койгон максатка, бирок туура жолдор менен, туура максат коюш керек. Анан туура жолдор менен өзүбүзгө ишенич менен аракет кылганда андан биз ийгиликке жетебиз. Ошондон баягы бирок адамдын ишеничи менен жанагындай акыйкатты четке кагуу болсо, бул текеберлик болуп калат. Ошону аралаштырып албашыбыз керек. Кулк мүнөздү дааватка чыгып оңдосо болобу? Ооба болот. Бирок ошол дааватта кандай адамдар менен жүрөсүң? Ошого дагы маанилүү да. Негизи баягы сөзсүз түрдө даават эле кулк мүнөздү оңдойт дегенден алыс болушубуз керек. Бирок ошол дааватка чыгуу, ошол кулк мүнөздү оңдоонун, адамдын оңолуунун бир жолу десек болот. Себеби ал жакка чыкканда сен бирөөдү карайсың да, баягы жумушуңдан бөлүндүң, анан ал жерде бирөө намаз окуп атат, бирөө зикир кылып атат. Мына ошолордо кошулуп зикир кыласың, кошулуп намаз окуйсуң, кошулуп Куран окуганды үйрөнөсүң. Мына ошентип отуруп адам өзүнүн кулк мүнөзүн оңош керек да. Мына ошондон баягы биз дайыма эле ошол кулк мүнөздү оңдогонго аракет кылышыбыз керек. Биз мисалы кулк мүнөз бир жерге жетип токтоп калды дегенден алыс болушубуз керек да. Бул адамдын жашоосундагы дайыма акыретке чейин күрөшө турган нерсе да. Өзүбүздү оңдоп. Ошондон Алла Таала бизге парз амалдарды берип атат да. Бир күндө 5 убак намаз окуйбуз. Ошол өзүбүздү оңдош үчүн, кулк мүнөзүбүздү оңдош үчүн болуп атат. Бир жылда бир жолу, бул дагы адам өзүн тарбиялаш үчүн. Ажылык, бул деле сабырдуулукту, кечиримдүүлүктү, эмне деген машакаттардан адам өтөт. Ошондо адамдын жан дүйнөсү тазаланып, оңолуп калат экен да. Ошондон эң негизги парздардагы эле бекем болсок, биз ошол кулк мүнөзүбүздү оңдогон болуп эсептейбиз. Жолдошум менен жашабай жатам. Мени кичине уруп койду эле. Жолдошум жашабайм, үйүмө кетип калдым, көңүлүмөн калдың деп жатат. Эмне кылсам болот? Эми бул жерде кичине эле деп аткандыгынан баягы көктүккө, өжөрлүктү, текеберликти ташташ керек. Үй бүлөнү сакташ керек. Экөөң тең отуруп, сүйлөшүп, кимден өткөн болсо кечиримди сурап, бисмилла деп жашоону улап кетиш керек. Бул жерде эч кандай баягы көктүк, текебердик деген нерсе терс гана ролду ойнойт да. Биз айтабыз, чымчыктын да уясы бузулбасын. Могу жашоодо бузбаш керек. Ал жерде эгер балдар бар болгон болсо, анда балдардын убалына каласыңар. Анда экөөңөр тең күнөөкөр болосуңар. Ошондон аялды урбаш керек, урган болбойт. Кээде аял ошол нерсеге жеткирбеш керек, тилди тыйыш керек болуп калат. Бирок ушул жерде мен кеңеш берет элем, экөөңөр тең баягы кечиримге баргыла дагы, жолугуп, сүйлөшүп, кечиришип алып, анан жакшы бир жашоону баштагыла. Болбосо бизге кегиле, муфтиятка, фатва бөлүмүнө жакшы отуруп, сүйлөшүп, маселелерди чечебиз буюрса. Мен тахажжуд намазын сөзсүз уктап туруп окуш керекпи, же саатты күтүп окуса болобу? Эми тахажжуд намаз бул түнкү намаз болуп эсептелинет. Уктабай туруп деле окусаңыз боло берет.
бирок уктап анан туруп окуган сообу көбүрөөк болот дейт. Саба уктап кайрадан уйкудан туруу аябай кыйын го. Ошол жагынан эле. Болбосо мүмкүнчүлүккө жараша окуй бериш керек иншалла. Жаңы төрөлгөн балабызга Муса деп ат койдук болобу? Өтө сонун болот. Бул Муса пайгамбардын аты. Ошо Муса пайгамбардай айкөл болсун, Муса пайгамбардай илимдүү болсун, Муса пайгамбардай данышман болсун, Муса пайгамбардай сабырдуу болсун. Не деген кыйынчылыктардан өттү. Муса пайгамбардай кечиримдүү болсун чындыгында. Элге, жерге пайдасы тийген жакшы уламдардан болсун иншалла. Бул Муса деген ат өтө жакшы ат. Жана биз пайгамбарыбыздын хадисин баштап койдук эле. Пайгамбарыбыз айтты, эң жакшы адам бул башкаларга пайдасы тийген адам деди. Анан эң жакшы амал деди пайгамбарыбыз, сурурун tudkhiluhu ala qalbi muslimin dedi. Bir musulman адамдын жүрөгүнө кубанычты киргизүү дейт. Жакшы жардам берип койдуң, ал сүйүнүп калды дегендейчи. Такшифанху курбатан, анын кыйынчылыгын кетирүү, жардам берип, карызынан кутултуу, ашка болсо тамак берүү. Анан пайгамбарыбыз айтат, бир мусулмандын бир муктаждыгын бүтүрүү үчүн ошонун арты менен аны менен чуркап жүрүү, бир ай мечитте ибадат кылгандан эктикафка отуруп жакшы деген да пайгамбарыбыз. Демек бул дагы жакшы кулук мүнөзүнүн бир баягы белгиси да. Жакшы кулук мүнөзүң болбосо аны менен жүрбөйсүң да артынан чуркапчы. Кой жардам берип коеюн деп. Ошондон пайгамбарыбыздын бул хадиси дагы биз үчүн өтө маанилүү. Менин жолдошумдун өтө тез жини келет, кантип оңдосо болот? Пайгамбарыбыздан бир киши келип сураптыр да. Мага насаат бериң десе, ачууланба дептир. Экинчи, үчүнчү жолу келгенде дагы пайгамбарыбыз ачууланба дептир. Анан Абу Дарда радиаллаху анху башка бир окуяда мага бир амалды айтыңыз дейт. Пайгамбарыбызга айтып атат да. Тозоктон алыстатып, бейишке жакындатсын дегенде пайгамбарыбыз сен ачууланба деди. Анан бир күн бирөө келди дагы пайгамбарыбыздан сурады. Эң катуу нерсе өзү эмне десе, Алла Тааланын каарына калуу эң жаман, эң катуу нерсе деди. Андан кантип кутулабыз Алланын каарынан дегенде пайгамбарыбыз сен ачууланба деди да. Карасаңыз баардык окуяларда пайгамбарыбыз ачууланба. Демек ачуулануу бул зыян болот экен адамга. Ошондон пайгамбарыбыз айтат, ким ачууланып кетсе, туруп турса отуруп калсын. Отуруп турганда, отурса да кетпесе жатып калсын. Анда да болбосо эшикке чыгып кетсин. Болбосо барып даарат ала калсын. Ачуулануу бул кызуу кандуулук, бул оттон болот, шайтан оттон жаралган, отту суу өчүрөт, демек даарат алгын дейт да пайгамбарыбыз. Ошондон пайгамбарыбыз айтат, билеги күчтүү эмес, ачуусу келгенде өзүн баскан адам ошол күчтүү дейт да. Себеби эмне үчүн пайгамбарыбыз ушундай ачууланба деп атат? Себеби адам ачууланганда көп жаман ишке барып коет да, анан эртеси мондан кечирим сураганга, тигиден кечирим сураганга, аялынан кечирим сураганга болот дагы, анан өзү башкалардын алдында бир аз туура эмес абалда болуп калат да. Уялып да калат, башка да болуп калат. Эми ачуулуктан талак берип койсо үй бүлөсүнөн ажырап кетет, баласынан куркалат дегендейчи. Бирөөлөр менен мамилеси бузулат, досу менен, кошунасы менен. Көрдүңүзбү? Ачуулуктун бир эле өзүнө эмес, айлана чөйрөсүнө зыян берип аткандыктан пайгамбарыбыз ачууланбагыла деген өзүнүн насаатын берген да. Мына ошондон бул бир тууганыбыз дагы көп ачуулана бербесин. Ачууну басканга дайыма аракет кылышыбыз керек. Жолдошум менин акчамды бер деп тарынып өзүнчө жатып атат дейт. Менин акчамды бер. Мени чабып кемсинтип жатат дейт. Эми акчасы болгон болсо, акчаны ошол карыз деп берген болсо, карызды бериш керек. Бирок эми ал нерсе бул нерсеге алып барбаш керек да. Бул чындыгында туура эмес да. Эгер карыз катары берген болсо, болгондо кайтарып берип коюш керек чындыгындачы. Бирок мүмкүнчүлүктү деле күтүш керек да. Мүмкүнчүлүк болгон учурда берет да. Анан өзүнчө жатып алган да болду эле туура эмес. Чындыгында баягы бу жерде кулк мүнөздө дагы бир маселе бар да. Бул пейилде дагы маселе бар да, ошону оңдошубуз керек. 2 жаш болуп жашагандан кийин, Алла Таала кошкондон кийин өдө ылдыйына, барына, жогуна, ысыгына, суугуна, таттуусуна, ачуусуна биз жашап, мындай чыдап жашашыбыз керек да. Анан үй бүлөлүк бюджетке де чогуу болуп калат. Мына ошондон бул жерде сеники, меники дегенден деле бир
бир аз этият болгонубуз жакшы болот. Мен аябай эле жалкоомун. Баарын пландап эртең кылам дейм, бирок эртеси дагы жалкоолугум кармап, энергиям калбай калат. Кантип жалкоолукту жойсо болот дейт. Энергиям калбай калат дегенде эч нерсе кылбай жөн эле отуруп энергия калбай калып атабы же башка жумушту аткарып мындан да маанилүүсүн анан калбай калып атабы да. Ошондон биз баягы жалкоолуктан сактаныш керек. Жалкоолук такыр мусулман адамга ылайыктуу эмес. Жөн адамга деле ылайыктуу эмес да. Ошол куштар деле аракет кылат экен да жашоого. Жаныбарлар деле аракет кылат экен. Адам баласы да аракет кылыш керек да. Ошондон пайгамбарыбыздын жакшы бир дуасы бар да. Ошону дайыма айтып жүрүңүз. Аллахумма инни аузу бика минал хамми вал хазан. Аллахым мени сактагын кайгы кападан. Вал аджи вал касал, алсыздыктан жана жалкоолуктан дейт да. Ва бин галабатид дайни ва кахр, жана карыздан дейт. Ушул пайгамбардын дуасында мени ушу жалкоолуктан сактагын, коргогун деген айта бериш керек да. Ошондон баягы үйдөгү жумушту аткарыш керек, көчөдөгү жумушту аткарыш керек. Ошондон пландаган нерсени ишке ашыруу бул эрктүүлүк да. Ошондон ушул жакка биз эмне багым жасашыбыз керек. Анан жөн эле эртекеден кечке жатып эле анан чарчап калдым, энергиям жок болуп калды десек деле балки туура эмес болуп калар. Менин жолдошум көбүрөөк ичип баратат, көңүлүм да калып баратат. Ажырашып кетейин дейм, балдарымды ойлойм. Эми чынында ажырашканга шашпаш керек. Тескерисинче ошо жолдошуңа түшүндүрүңүз. Арактын кесепетин, бул шариаттагы эң өтө ыплас нерсе экенин, кыяматта аны тозокко апара турганын түшүндүрүп, балки атайын дарылоочу врачтарга көрсөтүп, канын тазалап, ушундай бир аракеттерди кылыш керек да. Чындыгында ичкен өтө жаман. Бул ичкен адам колдон эме көп жаман нерселер болуп кетет. Ошондон биз дуа кылалы, Аллахым хидаят берсин, туура жолду көрсөтсүн, намаз окусун, анан ушул жаман иштери калып калат буюрса. Мен аялым экөөбүз ортобузда аябай пикир келишпестик болуп атат. Ажырашканга чейин барып, кайра жарашып жашап атабыз, 2 балабыз бар. Эми ошол пикир келишпестик деген нерсени чечсе болот да. Чечилбеген маселе жок да негизичи. Бирок ошол пикир келишпеген нерсени кантип чечебиз? Кимдин чөйрөсүндөн болуп атат? Мындайча айтканда, кимден башталды? Ким макул болбой жатат? Маселени ортого коюп туруп чечип койсо боло турган эле нерсе. Болбосо келиңиздер бизге муфтиятка, отуруп сүйлөшөлүчү кандай маселе экен. Анан кандай чечиш жолун дагы айтып беребиз ошондо. Бул кээде баягы шариатта моундай чечилиш керек деген нерсе жок да. Акыл менен да чечип кое турган нерселер бар. Шариат менен чечип кое турган нерселер бар. Жакшы кулук менез менен, түшүнүк менен чечип кое турган маселелер негизи көп да. Баягы эки аял менен эркектин ортосундагы маселелердин көпчүлүгү бул ошол түшүнүк маселесине эле тийиштүү болот. Көпчүлүгү, баары деп айтпайлы эми, көпчүлүгү ошого эле байланыштуу болот. Кээде биз баягы жол бергенге барбайбыз да. Баягы неме бизде жол жүрүү эрежеси бар го. Жол жүрүү эрежесинде каршы тилкеге чыкканда машина келип калса сүзүшөт да. Жашоо деле ушундай. Ушул аял менен эркек азыр пикир келип, ошол каршы тилкеге чыгып алды да, билбейм, аялыбы, эркегиби бирөөсү каршы тилкеге чыкты, анан экөөбү сүзүштү, бири-бирине түшүнө албай калды да, бири-бирин. Экөө тең ажылдап атат, экөө тең сүйлөп атат, төмөн кеткен адам жок. Баягы орусча уступка дейбиз го. Ошого барган адам жок, жок меники туура, жок сен. Анан ошол баягы эрежеде каршы тилкеге чыгып, өтүп туруп келгенде кайра кача каласың да, ал машина өтүп кетет. Эч кырсык болгон жок. Жашоодо ушундай билиш керек да. Кимден ката кеткен болсо, ошол токтош керек ошол жерде. Менден ката кетти, кечирип коюңуз. Менден ката кетти, кечирип кой. Маселе чечилет да. Маселе чечилет. Түшүмө аябай жаман нерселер кирип атат, эмне кылсам болот? Эми кандай нерселер экенин билбедик. Жаман нерсе дегенде дайыма жатканда даарат алып жатыш керек да, өтө сонун болот. Даарат алып жаткан болсоң, эртең менен турганга чейин дааратуу деп эсептелинесин. Фатиха менен аят аль-Курсини, андан кийин Ихлас сүрөсүн, Кул аузу бираббил фалак, бираббин насты окуп, колго деп дем салып, анан жүзүңдөн баардык денеге сүртүп коюш керек. Кет жатканда. Ошондо дагы баягы түш оңолот, Кудай буйрса.
3 талак берген үй бүлө кайра жашаса болобу? 3 талак бергенде 3 талакты кандай берди, кантип берди, эмне деп айтты, кандай абалда айтты, өтө суроолор көп да бул жерде. Ошондуктан эгер мен сага 3 талак бердим деп айткан болсо, анда жашаганга болбойт. Бирок эгер ушул маселе болуп калган болсо, бизге диний башкармага, фатва бөлүмүнө келиңиздер, ошол жерде отуруп маселени чечкенге аракет кылабыз. Себеби бул жерде аябай суроолор көп да. Аял менен эркек сөзсүз келиш керек. Кээ бир 3 талактар түшпөй калган учурлар болот. Кээ бир 3 талактар түшкөн учурлар болот. Ал качан билинет? Чогуу отуруп сүйлөшкөндө бир канча суроолор бар. Ошолорго жооп бергенде анан бул билинет. Анан талак түшүптүр, түшпөптүр, же жашаса болот дейбиз, же жашаса болбойт. Бул тагдыр деп айтабыз. Ошого бизге келсеңиздер, маселени карайбыз буюрса. Мен аябай эле жоошмомун адаммын. Адамдар басынтып, жаман сөз айтып кетсе дагы жооп кайтара албай калам. Ушул мүнөзүмдү кантип оңдосом болот? Ошол туура кыласыз, унчукпай жүрө бериңиз. Буюрса, жакшы бир кулк мүнөзүңүз бар экен. Аны менен айтышсаң, урушуп кетесиң, сөгүшсөң дагы жаман мамиле болуп кетет. Эгер ал басынтканы үчүн Кудайдын алдында жооп берет, ошону бир билип алыңыз да. Ал басынтыбы Кудайдын алдында жооп берет. Эгер силер кечирген эмес болсоңор, болду, кыяматта анын бир 10 күндүк намазы, же 1 айлык, же 10 жылдык зекети, же 10 жылдык мисалы орозосу сизге өтө берет да. Ошондой жакшы жагы бар. Ошондуктан башка бирөөгө сөз тийгизгенде нетият болушубуз керек. Башка бирөөгө жала жапканда нетият болуш керек, ушак айтканда нетият болуш керек. Жараткан Аллах субханаху ва таала баарыбызга мына ушундай жакшы кулк мүнөздү берген болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, мына биз жума күнү жакшы кулк мүнөз жөнүндө сөз кылдык. Алла таала баарыбыздын ыйманыбызды бекем кылсын, ибадатыбызды кабыл кылсын, үй бүлөбүзгө ынтымак, береке, тынчтык берсин. Баарыбыздын кулк мүнөзүбүздү Алла таала өзү оңдосун. Кыяматта мына ошол жакшы кулк мүнөздүн артынан бейишке кирүүнү Алла насип кылсын. Дагы бир жолу жума күнүңүздөр маарек болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.